Assalamu алейкум. Мына мен Итагар жайлоосунда жүрөм, Токтогул районунда. Азыр мен силерге эми элдин айтышы боюнча тиги сактардын күмбөздөрүн көрсөтөм азыр. Мынакей караңдар. Мына болсо мынакей тиги уламыштар боюнча, айтылым боюнча ортосуна көмүлүп турат, казандай алып туруп ташты мондолгон. Берге ошо сактардын эң хандарынбы, бийлеринби, жаманаттарын бүт байлыгы менен, бүт аттары менен өлгөндө көмүп анан ушинтип коромжулуп койчу экен да. Королоп таш менен сактардын хандарынын күмбөзү болуп калды эми айтканда. Эми бул болсо ошол эле кайра сактардын кыр чорозунун күмбөздөрү. Өзү уламыш боюнча айтылат, ошо батыр же хан өлгөндөн кийин берки желдеттерин өлтүрүп койчу депчи. Эми өлтүрүптүр, анан көмчү деп. Анан алардын желдеттеринин күмбөздөрү мынакей мына таштар. Жерде мынакей көрүнөбү? Мынакей булар бүт уламыш боюнча ошо сактардын күмбөздөрү да таш менен ушинтип коромдолуп койчу экен. Желдеттерин көмүп аткан да ошондо. Кыр чорозунга. Таштап үймөлөктөп болуп күмбөз кылышкан да. Илгери значит эте таштар менен коромдолуп койгон. Мынакей ар кайсы жерлерде да коромдолуп турат. Мынакей көп эрки ошо сактардын күмбөздөрү болуп калып атат да булар ошондо. Ушу таштын санына жараша булардын значит эмеси батыры же ханы андан кийинки бир жерде көбүрөөк таш болсо значит ошол чоңураак бир эме бийликти кармаган окшойт да. Ошо сактардын бийлерин, хандарынын күмбөзү болуп калат окшойт да. Ичи болсо мына мондой көңдөй. Казандай